Митингке акча төлөп чыгарган экен. Алар болсо бирөөсү бир саясатчы акчасын төлөбөй коюп, эртеси кайра өзүнө каршы чыкканбыз дейт. Ушундай бир кызыктуу окуяларга туш болдук да бизчи. Митингке чыгуучулар алгач баарлашканда канча убакытка чыгарын, ага канча акы алышаарын такташып алышат. Любойна деле чыгарабыз. Не президенттикке же мындай депутаттыкка же жанагы сотко ушул көп эле чыгара алабыз. Канча мисалы? 15 адам болот да. Аялдар да бизде аялдар бар да 10 эле адам. Анан бирок акчасын нормально кылып договор. Канча болот ошондо аялдар болсо? 3 саатка канча болот? 3 саатка шу 400 сом. Bir gün geç olsa-çı? Bir gün geç olsa 1000 сом болот. Обед берсе 800 нормально. Бирде экиле саятчы эмес, саясатчы эмес, андан көп болуш керек. Эң башкы маселе ошону токтош керек жагы ошол элди акчага жалдап митингге чыгарган саясатчылардын үстүнөн кылмыш ишин козгоо маселесин коюш керек. Любой демократиялык мамлекетте митинг деген түшүнүк бар. Элдер эмнеге митингге чыгат? Ошо аткаруу бийлиги, мыйзам чыгаруу бийлиги, сот бийлиги такыр жабык болуп тургандан айласы кеткенин акыры чыгат. Бул жерде бийликтин түздөн түзгүн өзү. Чын эле ак ниет депутат болсо, жана Кыргызстандагы мыйзам бар. Митингдер, чогулуштар. Ошого жаңы норма киргизсин. Чын эле далилдесин ак ниет депутаттар экенин. Ушундай сатып алуу жолу менен пайдаланышса, жанагы жумуштарды ошого жоопкерчилик киргизүү боюнча, ошо саясатчыларга, ошолордун ичинде депутаттардын өздөрүнө да менин сунушум ушундай. Мыйзам боюнча тынч жыйынды өткөрүш үчүн 2-3 күн мурун мэрияга билдирүү жасаш керек да. Мен мондай деген шартты коёр элем. Ошол митингди өткөрүүнү эңсеген саясатчы документинин түп нускасы менен өткөрүп анан өткөрсүн. Ким экенин дал. Улан мырза, сиздин кабарыңыз барбы? Биз азыр студияда талкуулап атабыз. Бүгүн дагы митингдер болуп аткандан кабарыңыз барбы? Бүгүн, азыр. Мен эртең менен офисте отурсам, Кристалл заводунан чалды, жогорку соттун астында Таш көмүр шаарынын тургундары өзүнүн нааразычылыктарын билгизүү үчүн митингге келди. Мүмкүн болсо журналист жибериңиз деп эртең менен ушул саат 9:30да маалымат алдым. Мага каршы бешиктен чалды. Азыркы өкмөткө нааразычылык билдирип биз дагы митингге чыгып атабыз. Мындай социалдык маселелер, суу, жолбу, ушундай маселелер боюнча. Бизге дагы келип тартпайсыңарбы депчи. Демек азыр деле бир жок дегенде 2-3 митинг болот. Ошондон чыгып ыкмасын айтып кетейин. Мына алдыда президенттик шайлоо турат. Мен президенттик шайлоодо ушу Кыргыз Республикасынын бүткүл жарандарында шайлоо эмес, тандап алгыла, ылайыктуусун тандап алгыла. Чайга, арака, эчтеге сатпагыла деп айтам. Анткени ушул жергиликтүү башкаруу мен Арчебешикте өзүмдүн жерим бар. Мына буга чейин Бакиев учурунда дагы, ошол жанагы Ленин районунун акимин шайлоодо дагы бир тола маселе көтөрүлгөн. Жол салып беребиз, суу неметип беребиз деп акчалып желип кеткен. Ошого айрым жана кварталдык комитеттин мүчөлөрү, ошол эле айрым тургундар күнөөлүү. Эмнеге өздөрүнүн укуктарын бул мыйзам немесинде немете албай кийин митинг уюштурулат да. Митинг уюштурулар туура албетте. 10 жыл, 20 жылдан бери четилдик бул маселе. Бирок биз шайлоодон тандоо ыкмасына өтпөйүнчө, татыктуу адамыбызды өзүбүз тандап албайынча биз ушул деңгээлде тура беребиз, урматтуу телекөрүүчүлөр. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Азаттык плюс жаштар программасын көрүп атасыңар. Биз болсо азыр кезекти чакан ушул митинг болуп аткан жерден кабарчыбыз Мирлан Токталиев тартып келген чакан сюжетке беребиз. Ал жерде болсо митингчилерди тарата албай аткан аксакал жана келгиле баарыбыз жер айдап алып, анан кайрадан митингге чыгабыз деген бир киши тууралуу сюжет тартып келген. Анда азыр ошого көңүлүңүздү барабыз. Көзө булга чыгар. Жаштар Ай, мага оксогон чал 85-ке кел. Чилерди келе чайга кел. Үчүмө жүрөм айланайдыр. Анда Ай, эмнечи жүрөсүңөр, я. Ай, биринчи жүрдүңөр. Рахмат. Кетери кетти. Бакиевдин эмелери да бар, жолдоштору да бар бу жерде. Эмнеге чогуласыңар? Экинчи чогулмал, кайра менен жагы болгондорду акылы кармалса, ошону көтөргүлө. Казактар чегараны ачпай атса, чегараны ачпа. Кыргызстан дагы эле кооптуу болуп атат дейт. Жерибизди айдайлы. Мына колдо ар биринин өзүнүн электораты бар. Мисалы, мени да колдогон кишилер бар. Саясатчылар да колдогон кишилер. Мындай да. Июлда чыксын, жерибизди айдап сугарып куйган, андан кийин бошоп калат. Чөп жабакка чейин. Андан кийин келип чыгып айтсын. Түлей болобу? Кимис болобу? Бар эмес. Саясий маданиятты биз сөзсүз түрдө кыргыз байчасынын баардыгын бузабыз. Анын сарына мисалы политологияда мындай сөз бар да.
ошол митингтерден зомбулукчул жана зомбулукчул эмес деп. Анан батышта митингтердин баардыгы тынч өтөт, зомбулугу жок этет да. Анан мен айтар элем, бул Кыргызстанда биз жанагы жаңы бир өзгөчөлүк киргиздик. Оптуу митинг жана опу жок митингтер деп да. Себеби мисалы бүгүн азыр 2 митингти айтып өттүңөр, ушундан да азыр биз билип койсок болот. Кайсынысына төлөндү, кайсынысына төлөнгөн жок. Кайсынысы артында кандай күчтөр турат, мунун баардыгын билип койсок болот да. Шайырбек Маматокторов. Мен бир да жолу митингге чыккан жокмун. Себеби бир да митинг идея үчүн эмес, жалпы мамлекеттик кызыкчылык үчүн эмес, болгону бир уч саясатчылардын кызыкчылыгын көздөп жатат. Негизи эле митинг деген нерсе батыштан келген илдет. Турмушта өйдө төмөн боло берерин кыргыз дайым түшүнүп, сабырдуулук менен кылымдар бою жашап келген. Эми эле демократия деп аталган, биздин салтка туура келбеген өнөктүктү үйрөнүп алышып, мамлекетти ыдыратып жатышат. Сырткы душмандардын пландарын саткын саясатчылар аткарып жатышат. Бирок митинг бизде эле эмес, жалпы дүйнөнү каптады. Демек Кыргызстандагы саясий элита, жана айтып атпайбызбы, депутаттары жана айтып акча төлөп чыгарып. Демек Кыргызстандын саясий элитасы биринчи кезекте ошо митинг маданиятын бурмалагандардын алдында ошолор турат. Демек ошолор өздөрүнүн кайсы бир кызыкчылыктары үчүн Кыргызстандын кыргыз коомунун күн тартибин аныктап атат да. Туура нерсе алып көрөйүн, Темир Сариев, Аргенбаевич Темир Сариев да. Вот утулуп калды выбордон. Өзүнүн калпагын кийди, чапанын кийди да айтты: мен утулуп калдым, дальше митингге чыкпайм, өзүмдүн ордун бошотуп берем. Буну мисалы элдер аябай туура көрүп атат да. А биздин политик элита кандай? Утулуп калдыбы, кайра башка жол мененби, кандай элди колдонобу, кандайдыр бир күчтөр мененби өзүнүн максатына жетиш керек болуп атат. Жарым жыл ичинде 700ден ашуун митингдер болуп атат деп. Эгер митингдер көбөйүп атса, ошо митингчилерди эмес, аткаруу бийлигин, дегеле бийликти, жергиликтүү бийликти ошолорду жазалаш керек. Ак үйдө алып келип анан киргендерди көрдүм, көбү мас абалында эле. Ошондо өзүм көзүм менен көрдүм, кантип нанды тебелеп атканын, элдин деңгээлин көрдүм, кантип баягы продуктыларды, азык түлүктөрдү талкалашып атканын, баягы немени ташталганын чыгарып атканын көрдүм. Ошондой мына ойлоп көргүлө, 90дон ашык киши ушул апрель революциясында эл үчүн, мамлекет үчүн курман болуп бул дүйнөдөн өтүп кетишти. Анын тиягынан карасаң эле ошол айрым мүчөлөрүбүз деген кишилер эле, ошол ак үй тараптан келаткан кишилер эле ишкерлерге канча зыян алып келди. Азыр Кыргызстанда ири ишкер жок, майда жана орто ишкерлер. Негизинде митингдер бул терс таасирин экономикага алып келип атышат. Эмнеге? Анткени бир митинг чыкса, баардык нерсени катууга аргасып каласың. Саны 500га жеттир дегенде эле бүттү. Көп нерсени катып, көп нерсенин заказың болсо немесин керек, эртеңки алышың керек. Саны 1000ге жетти дегенде эле казак границаны жаап коюп атат, өзүңөр көрүп атасыңар. Келген товарың келбей калып атат. А бизнес бул өлкөнүн экономикасынын локомотиви. Мелис Айдаркулов. Кыргызстан азыр кыйраган, таланып тонолгон абалда. Бардык көрсөткүчтөр боюнча дүйнө жүзүндөгү эң жакыр өлкөлөрдүн катарында турат. Илим билим деңгээли боюнча да, саламаттыкты сактоо жана адам укуктарын коргоо боюнча дагы. 6 айда 700дөн ашык митинг мамлекетибиздеги ушундай кырдаалдын жемиши. Ар кандай саясий жана социалдык топтордун өз проблемаларын чабал бийликке басым жасоо аркылуу чечтирүүгө болгон аракети деп түшүнөм. Кыргызстанда эле мүмкүн ушул улуттук коопсуздук кызматы кийлеше турган деңгээлге жетип калгандырбыз. Себеби албетте саясатчылар төлөп атса, депутат болом дегендер төлөп атса, бул башка маселе. Мына Жанар өзүңдүн программаң аркылуу коомдук талкууга алып чыгып атасың. Бул албетте ойлоно турган маселе. Бирок маселен Кыргызстандын жагдайында Бишкекте маселен жакында сиз чыктыңыз Өндүрүш байке. Кара жыгачтарды бир дарт, бир илдет чалыптыр деп. Бул митингге чыкты бул киши. Бул ушул коомдук элдин көзү көрбөй аткан, эл көңүл бербей аткан маселеге, бирок улуттук маселеге коомдун көңүлүн бурганга аракет. Ушуда Өндүрүш байке мындай улуттук коопсуздук кызматы кийлигиш керекпи? Жок, кийлигишпеш керек деп ойлойм да. Жакында шайлоо болот, бул иним айткандай, анан элди чакыраар элем, эч убакта акчага алданбагыла, өзүнүн таарын үчүн, өзүнүн аброюн митинг аркылуу чече турган саясатчыларды ээрчибегиле. Албетте биз адамдардын баарын эле митингтерди өткөзбөгүлө, митинг өткөндөрдүн баары жаман деген жокпуз. Биз айтат элек ушул кыргыз бийлиги дагы ушул митингтерди өткөрбөй, маселени убагында гана чечип койсо гана. Бирок биз кошумчалап коюшубуз керек, алдыда президенттик шайлоо турат. Президенттик шайлоодон кийин саясатчылар дагы митингтерди өткөрө турган болсо, ушул коомдогу чоң тополоңдорду дагы кыла турган болсо, биз албетте Азаттык плюстун телекомандасы камерабызды көтөрүп алып, Касым Алмазович өзү ээрчишип алып, митингтерге ким канча сомго чыгып атат, ар бирин тартып, коомчулукка ашкере кылабыз. Сиздер жарым саат бою Азаттык плюс телепрограммасын көрдүңүздөр. Биз келерки дүйшөмбү кечки саат 9-да коомдук биринчиден көрүшөбүз.